Туман күн урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо Наиб Букеле боюнча мурдатан эле айтып берейин деп жаттым эле, бирок улам согуш боюнча жаңылыктар болуп атат. Мынакей дагы Трамп өзүнүн казус белли же болбосо согушка себеп деген нерсени тапты. Ирандын чучугуна жетти кайра, Иранды провокация кылды деп эсептелинет. Ушуну атайын операция кылгандан кийин Иран Ормуз булугунан ошо трубопровод өткөргөн жана Ормуз булугунан экинчи мындай эч бир көз карандысыз боло турган ошо Бириккен Араб Эмираттарынын Фуджейра деген портуна сокту ракеталар менен, Аманга да сокту. Султанат Аманга дагы. Жана 3 кишидей ошо болду, мындай кичине орточо оор. Жана бул согуштун кайра башталышына алып келеби деген чоң суроо туулуп калды. Азыр болсо АКШнын ичинде аябай чоң ушундай жыйын өтүп атат. Ал жыйындан ойлоп атышат кандай эмне кылаарын. Израилде да ал жыйын өтүп атат. Евро биримдикте НАТО өлкөлөрүндө да жыйындар башталды, консультациялар. Ошо эми кандай кылыш керек деп Сауд Аравиясы болсо айтып жатат. Азыр эгерде согуш уланып кетсе, биз деген түзмө-түз бүт армиябыз менен катышышыбыз ыктымал дейт. Иранга жер операциясы уланышы ыктымал деп жатат. Эми ал нерсени да байкайбыз, туугандар. Бүгүнкү ошо көп эле нерселер болуп атат. Аны эртеси күнү карайбыз, текшерип, фейк жана факттарды бөлүштүрүп. Азыр болсо ушу Сальвадор өлкөсү боюнча айтып бергенге уруксат бергиле. Ошол катаал кырдаалда болуп аткан Сальвадор дүйнө жүзүндө эң номер 1 кылмыштуулукка бай өлкө деп эсептелинчи. Бул деген эл аралык рейтингтерде же болбосо антирейтингтерде биринчи орун алчу криминалдык коопсуздук боюнча. Бул жерден айтчы, эгерде сен турист болсоң, ошол жерге барсаң, көчөгө чыксаң эле, колуңда фотоаппарат болсо эле жулуп кетишет. Эгерде ошондо колуң менен кошо жулуп кетпесе же өзүңдү өлтүрбөсө, анда ошондо өзүңдү мындай аябай бул деп сезе берсең болот дечи эле да. Анан көптөгөн ушундай обзорлор, ютубтар, эл аралык рейтингтер бүт айтып турду эле. Бул жерден эмнеге ушундай болгон? Сальвадордо жарандык согуш болгон. Жарандык согуш кезинде сальвадордуктар АКШга качкан, АКШдан анан кайра депортация болгондон кийин АКШнын ичинде булар бандаларды түзүп, мафияларды түзүп, ошол бүт мафия бандаларды депортация кылганда АКШ кайра өзүнүн мекенинде жасай башташкан ошол жаман начар нерселерди. Анан азыркы ошол президенти Наиб Букеле келмейинче аябай начар убакыт болуп жаткан. Бандалар гүлдөп кеткен, бандалар өзүнүн мындай кылмыштуу топтор мүчөлөрүн ушундай татуировка жаздырчу. Көрүп атасыңар, бирөөсүнүн бетинде 13 деп жазылып турат, 13-чү банданын мүчөсү деп. Экинчи тиги кыздын бетинде 18 деп жазылып турат, 18-чи банданын мүчөсү деп. Жана ушинтип татуировкалап бири-бирин бандалардын саны аябай чоң санга чейин жетип, 60 000 киши бандит болуп, номер 1 дүйнөдөгү ошол Эквадор менен тирешип, ошо биринчи орун үчүн Сальвадор айбдан мындай жаман криминалдык абалга жеткен болчу. Ал жерден күнүгөй киши өлтүрүлөр, бандалар, согушуулар болуп жаткан. Өзү болсо Сан-Сальвадор чакан эле мамлекет, Түштүк Америкада жайгашкан. Борбору Сан-Сальвадор, калкы 6,139 миллион адам. Биздин Кыргызстанда эле, бизде 7,5 миллионго жетип атса, алар ошол 6,5. Аянты 21 000 километр квадрат, биздин мамлекеттен кичине. Бул жерде ошо 121 000 километр чачы, кошуналар болсо Гватемала, Гондурас жана Тынч океан. Экономикасы болсо АКШ доллары, акча которуулар, туризм менен жеңил өнөр жай жана башка ушундай айыл чарбачылыкта. Өлкөнүн экономикасы аябай АКШдан, мигранттардан, акча которуулардан көз каранды. Кээ бир учурларда алар ички дүң продуктунун 20-25% чейин түзөт. Ошол ремиттанстар же болсо мигранттардан үйгө акча которуулары. Ой нерсе болуп жатканда Сан-Сальвадор бандаларга толуп кеткенден кийин өкмөт бир нече жолу аракет кылган бандаларды токтотконго. Алар деген аябай заманбап куралдарды колдонушкан. Ал куралдардын колунан алып алышка бир нече ушундай аракет көргөн өкмөт. Кыздар да, эркектер да баары ушу бандаларга каршы аябай оор ушундай мылтыктарды, куралдарды колдоно башташкан бандалардын ишине. Анан тарыхый жагдайды карасак, ошо Букелеге чейинки коом 1980-жылы жарандык согуш болгон, 10 000 деген курмандыктар болгон. 90-чу жана 2010 жылдары ошол 60-70 бандага чейин жетип, кээ бир учурда 500га чейин саны жетип, анан эң мындай каймана аттары даңгыраган, бүт баягы Түштүк Американын эсин оодурган МС-13 жана Баррио 18 деген бандалары бүт үстөмдүк кылган Сальвадорго, бирок эч качан бир да банда ушундай узак убакытка ал үстөмдүк сакталган эмес. Киши өлтүрүүлөр эң жогорку дүйнө жүзүндөгү деңгээлге жеткен жана 2019-жылы ошол коррупция, жакырчылык, ачарчылык жана АКШга массалык эмиграцияга ушундай дуушар болгон өлкө болгон да. Анан бул жерде аябай көп коркунуч, жашоого мүмкүн эмес болуп калган, ошо балдарды өстүрүүгө мүмкүн эмес болуп калган. Эч ким ошону эртеси күнү кечке чейин өлүп калбайын деген кепилдикти алчу эмес жана эч ким эле ишенген эмес да, жашайын деп. Бирок ушул киши өлтүрүүлөр азая баштаган. Канчанчы жылдан баштап көрөлү.
полициянын маалыматы боюнча мисалы үчүн 7000 кишиге чейин өлтүрүшкөн, 6656 кишиге чейин 15 жыл бандалар бири бири менен согушуп атканда. 2016 жылы 5269 киши өлгөн, 2017 жылы 2962 киши өлгөн, 2018 жылы 3346, 2019 жылы жаңы Букеле бийликке келгенде 2398 киши өлгөн. Букеле ушул президент иштеп баштап, анан иш аракеттерди кыла баштагандан кийин 2022 жылы 195 эле киши өлгөн, 2023 жылы 154, 2024 жылы ушундай 114 жана 2025 жылы эң көп дегенде 82 эле киши өлүптүр. Анан ушул Букеле ошол эле маалда аябай чоң ушундай сый урматка дуушар болуп калды коомдун атынан. Эми бул ким өзү? Толук аты жөнү Наиб Армандо Букеле Ортес дейт. 1981 жылы 24 июлунда туулган. Өзү палестиналык качкындардын тукумунан чыгат да. Бул деген ошол палестиналык арабтардын тукумунан чыгып туруп, аралашма да, ошол жергиликтүү сальвадорлуктар менен каны менен аралашып калган мигранттын тукуму десе болот да. Анан биринчи ошол Нуэво Кускатландын жана Сан-Сальвадордун мэри болгон. Анан 2019 жылы 37 жашында президент болду. Убада берген, мен деген Сальвадорду эң тынч өлкө кылам деп. 2024 жылы добуштардын 85% менен кайра шайланды экинчи дөбөнөткө. Жана аны ирониялык өзүнүн лакап аты же болбосо кайман аты бар. Дүйнөдөгү эң крутой диктатор же дүйнөдөгү эң укмуш сонун мындай кандайдыр модналык же кандай десе ушундай диктатор деп өзүн атайт. Жана ошо социалдык тармактардын өзү алып барат жана абдан жакшы деңгээлде алып барат деп айтышат. Өзүнүн күндө ошо жумуштарын, иштерин, жүрүм турумун социалдык тармактардан көрсөтө берет. Анан аябай мындай бирок чечкиндүү бала деп эсептесек болот ошону, анткени чечкиндүүлүк бар экен да ошол кишиде. Ал деген өзүнүн айткан сөзүнөн кайтпайт экен, өлүмдөн коркпойт экен жана кээ бир учурда кишилерди тартипке алып келүү жана кан төгүүдөн да коркпогон ушундай адам экен. Албетте бул чоң критиканы жаратып жатат дүйнө жүзүндө. Анан негизги чечкендик бандаларга каршы согушту жарыялап 2022 жылдан баштап ошол 80-90 миң шектүүлөрдү кээ бир учурда 14 миңге чейин, 15 миңге чейин кишини каматып салды. Анан Сесот деген түрмөсүн жасады. Аяка ошо 40 миңдей киши отурду түрмөгө. Сесот бул деген терроризмге каршы күрөшүү борбору деп мындайдан которулат. Ондогон жылдардан кийин коопсуздук сезиминди өлкөгө кайтарды десек болот. Көп бандаларды отургузду да. Албетте айтып атышат, Букеле бир нече ушундай адамды өлтүрдү колу менен, өз колу менен эмес, полициянын колу менен деп айтышат ушул дүйнөлүк укук коргоочулар. Бирок аны эгерде биз тактасак кандай болор экен? Карасак ушул анын кезинде укук коргоочулардын айтуусу боюнча 500 же 517 киши мындай өзгөчө кырдаалдардан, түрмөлөрдөн өлүмгө ушундай учурашкан. Ал өзгөчө кырдаал жарыялап туруп ушул кылмышкерлерге согуш жарыялагандан кийин. Анан кандай сындар айтылып жатат буга эл аралык коомчулуктан, көбүнчө европалыктардан албетте. Элди кыйнайт дейт, ошо бандаларды, бандиттерди сабайт дейт, медициналык жардам бербейт, түрмөдө ошол 70 киши, 80 киши кичинекей ушундай бир камерада отурат дейт, бир туалет, бир душ менен. Тамагы жетпейт, аябай аз тамак жешет. Анан өлөрчө иштетет дейт. Анан буга качан эл аралык ошо укук коргоочулар сын кылса, дайыма жооп берет да. Эми аларды биз түрмөгө аларды жыргатыш үчүн отургузган жокпуз да, кылмыш кылбаса андай болмок эмес деп жооп берип коет Букеле. Өкмөт табигый себептер менен жана түрмөлөрдүн толуп кетиши деп ушундай ошону менен айыпташат. Жана каза болгондордун саны ошол 94% банда мүчөсү эмес болгон деп айтып жатышат. Бул деген саясий дагы мындай оппозиция болушу мүмкүн деп. Бир кездерде бандалар ошо саясатка ийгилешип калышкан. Бизге кааласак президент шайлайбыз, кааласак шайлабайбыз деп. Бирок ошо Букеле иштеп баштагандан кийин ошол Сесоттон мисалы үчүн толугу менен бүт кылмышкерлерди коомдон обочолонтту. Анткени кимде татуировка бар болсо ошонун баарын кармап атты. Азыркы бандалар боштондукта жүргөн бүт татуировкасын жок кылып салышты жана татуировкасыз жүрүшөт да. Мамлекет кайра көзөмөлдү оолго алды, өзүнө кайра бийликти кайтарды десек болот. Көчөлөрдө коопсуздук күчөдү, ошол көчөлөрдө коляска менен балдар, энелер пайда болду. Кайра мындай коопсуз болду да, мындай жүргөнгө. 163 гектар ушундай түрмө курду. Анын ичинде 25 миң эркин ажыратылган адам азыр отурат азыркы тапта. 600 аскер жана 250 милиция карайт дейт ушулорду. Анан негизгисиз камоолорду жасап атасың дейт укук коргоочулар. Ооба, булар кичине эле бандага тиешеси бар десе эле камайт. Кээ бир учурларда оппозиционерлерди да камап атасыңар дейт. Анысы эми калпы чынбы жакшы изилдене элек. Жылдап сотсуз кармай берет. Кичинекей шектүү кармалгандарды. Мындай эгерде ага сот жеткенче көп убакыт кетип атат, ошондуктан ошол негизсиз кармап атасыңар дейт. Кыйноо жана адам укуктарынын бузулушу дейт да. Түрмөдө отургандар аябай өзүн начар сезет, алардын укуктары бузулуп атат деп эле сындарды айтып беришет укук коргоочулар.
Анан дагы ошол Букеле кандай аракет кылган? ИДПнын өндүрүштү 2,5–4% чейин өстүрдү. Бүгүнкү күнү кризисте болуп аткан мамлекет. Инвестиция тартты 1,6 миллиард доллардан ашык 25 жылы. Анан биткоин саясатын өзгөрткөн, ал деген 21-25 жылдары ошо биткоинди акчанын ордуна келтирем деген. Анткени Сальвадор бүгүнкү күнү толугу менен доллар менен жашайт, долларга көз каранды. Бирок бул ийгиликсиз кичине болуп калды. Бирок ошо менен болгону дагы баары бир биткоинди колдонбой доллар колдонуп атышат. Жана эл аралык валюталык фонд аябай каршы чыкты. Анан жазалайбыз дешти Сальвадорду. Биткоинди иштетпегиле деп каршы чыгып алышты. Бирок азыр билесиңер, Дональд Трамп өзү биткоин үчүн чыгып атат. Ошо Федералдык резерв биткоин менен резервтерди жасап жатат да ошо АКШды. Ошон үчүн Сальвадорго каршы салса, башка бирок баягы уюмдар аны колдомок да. Бирок азырынча ошо биткоин жылбай атат. Бирок да алдыга жыга алат окшойт. АКШ доллары негизги валюта бойдон калды. Туризм инфраструктурасын өнүктүрүп жатышат. Анан албетте ошо АКШдан депортацияланган кылмышкерлерди өзүнө кабыл алып атат Сальвадор. Сесот түрмөсүнө ошо Букеле айтат, ошо 25-жылдан бери Сальвадорго 9000ден ашуун адамды депортациялаган АКШ. Анын ичинен ошо Сальвадордун жарандарын, андан тышкары дагы башка өлкөлөрдүн жарандарын бизге жибере бергиле, акча төлөгүлө, биз аларды ушундай тарбиялайбыз деп Букеле АКШга айткандан кийин Трамп аны кабыл алган. Арасында бандаларга тийишибиз бар деп шектелгендер бар дейт. Сальвадор башка улуттагы кылмышкерлерди кабыл алып жатат, башка паспорту менен Сесотко жайгаштырып жатат, ал үчүн акча алып атат. АКШ буга акча төлөп жатат, миллиондогон доллар менен которуп атат акчаларды. АКШ жарандарын соттолгон кабыл алуусун сунушун юридикалык жактан талаштуу болуп атат. Мисалы үчүн АКШ жарандарына АКШ эле соту мындай АКШ эле түрмөсү караш керек деп укук коргоочулар атырылып атат АКШда. Трампка ал нерсе такыр эч бир таасир эткен жок, тоготкон жок. Трамп Букеле мага жагат деп эле, диктатор мага жагат деп эле Трамп буга өзүнүн жакпаган адамдарды мисалы үчүн жиберип атат да, депортацияланган мигранттарды же болбосо Америка Коштун жарандыгын алган, бирок кылмышкер деп эсептелинген адамдарды. Анан эки тарапка тең пайдалуу келишим болуп жатат. АКШда коркунучтуу адамдардан арылып жатат. Ал эми Сальвадор катаал өлкө имиджин өзүнө алар менен ошол адамдарды кармап турат да, түрмөсүнө. Кээ бир учурларда өлтүрүп да коюп атат, мисалы үчүн алар деген козголоң кылган аракеттерде. Анан сын пикирлерди ар кандай. Соттор жана парламент президентке лоялдуу болуп кетти. Букелени мактап атышат. Конституциялык тыюуга карабай экинчи мөөнөткө кайра шайлашты. Конституцияны өзгөртүштү. 25-жылы мөөнөттөрдүн санына чектөө алынган. Эми бул Букеле керек болсо кааласа өмүр аягына чейин ушу президент боло берет экен. 25-жылы бекитилди да мындайынан ал жоболор мыйзамда. Журналисттер жана оппозиция кысымга алынганы айтылат. Анын жакынкы чөйрөдө коррупция жана бандалар менен сүйлөшүү болгон деген айыптоолор болуп жатат. Эми болушу мүмкүн, баягы май саткандын колу майга жармашат болуп атса керек. Кээ бир жерлерде айтышат да, коррупция менен күрөшкөндө ошол эң негизгиси баягы коррупционерди издеп атып өзүңө чыгып алба деген сөздөр. Ошондой нерселер көп өлкөдө болот. Анан албетте коопсуздук системасы авторитардык башкарууга айланып кетиши мүмкүн деп дагы укук коргоочулар айтып атат. Букеле болсо жүрөт баары бир. Анан мисалы үчүн ошол коопсуздук сезими күчөп кетти. Мисалы үчүн ошол Букелеге добуш берүүчүлөрдүн саны 94%га чейин өстү. Мурун 89–5% болчу, кийин экинчи жолу шайланткан 85% болчу. Анан албетте элдер, жөндөкөй жарандар айтып атат, көчөдө коопсуз жүрө баштаганбыз дейт. Букеле болсо ошол көпчүлүк үчүн баатыр жана данышман падыша кабыл алынып жатат. Көптөр таасир үчүн айрым укук бузууларды кечирүүгө даяр дейт. Арал бизге өлкөбүздү кайтарып берди дейт. Тарапкерлердин мүнөзүнүн пикири ушундай болуп атат. Анан албетте байкасак ошо Букелеге ыраазы да эл өзү. Анан Сальвадор албетте ушунун анын тажрыйбасы бүткүл Түштүк Америкада ошо талкууланып жатат. Мисалы үчүн Бразилия аябай криминалдуу жер, ошол эле Эквадор аябай криминалдуу жер. Аякта Панамада аябай начар, Панамада джунглилерде кадимкидей партизандар жүрөт да, элди кыйнап ушинтип. Мисалы үчүн Америкага барам дегендер көп жоголуп кетет ушул Панамадан өтүп атканда. Ал эми Мексикада да ушундай картелдер башкарып жатат, Колумбияда картелдер башкарып жатат. Анан баары ошо Букелени карап, ушундан үйрөнсөкпү деген ойго да келишет да. Дональд Трамп аябай кызматташат Букеле менен, сүйөт, ошо мага жагат деп, ошол адам деп. Анан албетте Европа болсо коргоо уюмдар, укук коргоо уюмдар аябай катуу сынап атат Букелени. Бул Букеле адам укуктарын түзмө-түз бузуп атат деп. Анан коопсуздук кандай ба менен болсо да деген модель түйүнөгө талаш жаратып атат. Анткени коопсуздук өсүп кетсе, коопсуздук ошол кайтарып аткан адамдардын өзүнө кооптуу болуп калат деген ишеним бар. Ал тарых деле көрсөтүп жатат. Ошон үчүн бул нерсе өтө талаштуу болуп атат да, талаш тартыштар көп. Албетте киши өлтүрүүнү Букеле 6656-дан жылына 82-ге чейин түшүрдү.
адамдар көчөгө коопсуз чыга баштады, инвестиция туризм өстү. Өзү бул келе 94 элдин баягы колдоосуна, 94% шайлоочулардын колдоосуна жетти. Ал эми ошол 90 миң адамга чейин камады дейт, анын арасынан 80% алар бандаларга тиешеси жок дейт, саясий мындай оппозиция дейт. Өкмөттүк эмес уюмдар айткан өлүмдөр 517 өлүм болду дейт. Ошол кыйнап жана башка өлтүргөн, анын ичинен көпчүлүгү оппозиция, криминал эмес дейт. Криминал 20 эле киши пайыздай дейт. Бийликтин топтолушу жана мөөнөтсүз башкаруу тобокелдиги болуп атат дейт, жана кыйноо, сотсуз кармоо жана башка ушундай кысымдар боюнча сындар дагы эле күчөп жатат. Корутундусуна келсек, бул келе эң кооптуу өлкөлөрдүн бири салыштырмалуу тынч өлкөгө айланды. Баасы авторитардык бурулуш жана адам укуктары боюнча оор сын алып жатса дагы, тарапкерлер үчүн баатыр жана сынчылар үчүн диктатор. Анын стили жана натыйжалуулугу дүйнө жүзүндө талкууларды жаратууда ушул суроону жаратат. Мен ушул суроону сиздерге бергим келет, урматтуу көрүүчүлөрүм. Эгер катаал бийлик миңдеген адамдын өмүрүн сактап калса, аны актоого болобу? Укукту бузушса, мисалы үчүн. Ушул чоң суроо. Сиздер менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист болду. Анда эмесе ошо биз кошумча кулактандыргылуу бизнес план жазып беребиз, техникалык экономикалык негиздемелерди жазабыз. Эгер сиздерге керек болуп калса, банкыңар же инвесторуңар талап кылып калса, бизге кайрылгыла, ал маселени чечебиз. Комментарийлерден күтөм ушул татаал суроого коюлган видеодогу кандай деп баалайсыңар Найип Букелени. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.